10 апрелден 14 апрелге чейин Американын Колорадо Спрингс шаарында 5 жарыш боюнча өспүрүмдөр арасында Америка Кошмо Штаттарынын ачык чемпионаты өттү. Бул мелдеште өспүрүмдөр олимпиадасына жолдомого упайлар ойнотулганы атаандаштыкты күчөттү. Сергей Мягких жетектеп барган өлкө курамасынын ичинен жеке жыйынтыкта Валерия Уварова алтын медальды утуп алса, уландар арасында Родион Хрипченко 7-орунду камсыз кылган. Ал эми эстафета жарышында жогоруда аталган спортчуларыбыз күмүш медальды өлкө капчыгына алып келишти. Белгилей кетсек, курама кошуун Улуттук олимпиада комитети тарабынан каржыланган. Талас шаарында 2010 жылкы апрель революциясына арналган 9 коргол боюнча 3-чү мелдеш аяктады. Таймаш жаш курагы боюнча 12, 14, 16 жана 18 жаш болуп 4 тайпада жүрдү. Апрель революциясына арналган 3-чү республикалык мелдешке Ысык көл, Жалал Абад, Чүй, Талас облустарынан, Бишкек, Ош жана Талас шаарларынан келген оюнчулар катышты. Алардын жалпы саны 100 спортчуну түзсө, анын ичинен 43-ü эркек балдар, ал эми 57-си кыздар болду. Акыл Таймашын республикалык олимпиадалык резервдеги мектеп менен Талас облусунун 9 коргол федерациясы уюштурган. 14 апрелде аныкталган жеңүүчүлөр баалуу белектер, медаль жана дипломдор менен сыйланды. Талас шаарында грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында өлкө чемпионаты өттү. Буга чейин өлкө чемпионаттары борбордо гана өтүп келсе, быйыл спорттук күрөш федерациясы чемпионаттарды региондорго чачыратып салган. Бир аз мурун өспүрүмдөр арасында өлкө чемпионаты Ош жергесинде өткөн эле. Атка минерлердин айтымында бул жагдай күрөштүн региондордо өнүгүшүнө жакшы өбөлгө түзөт. Жаш өсүп аткан муундар бар. Ушул муундарындагы ушул күрөштү, ушул мелдешти көрүп, ушул мелдештин аркасында күрөшүп аткан балдарды көрүп, күнөртүп ошолордон үлгү алганга жакшы шарт түзүлүп атат да, мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да. Мындай тажрыйбаны мындан ары дагы ар бир областта өткүзүп, ошол жердеги өсүп аткан муунду бир багытта спорт сүйүүгө тарбиялоодо жакшы сабак катары колдонсо болот да, өрнөк катары колдонсо болот да. Ошентип мелдеш 2 күнгө созулду. 12 апрелде 4 салмактык категория боюнча жеңүүчүлөр аныкталса, 13 апрелде дагы 4 салмак боюнча чемпиондор белгилүү болду. Өлкө чемпионатынын жеңүүчүлөрү менен байгелүү орундарынын ээлери медаль, диплом жана баалуу белектер менен сыйланды. Вакыт бит. Время. Упай менен жеңишке Көк Түркөчөн балбан, Талас шаарынын балбаны Тейишев Рустам жетишти.